Kokon хандыгынын учурунда Шералы Кудаяр деген баласына сүннөт той берет. Ат чабышта күлүктөрдүн арасынан суусамырлык Мамеке бийдин аты чыгып келет. Бирок Мамеке бий байгени албастан жээниме бердим деп бастырып кеткен экен. Кийин жылдар өтүп Мамеке бий өзүнчө ээлик кылганга жер сурап Шералы ханга барат. Ал кезде Шералы Кокондун ханы болуп калган экен. Шералы хан суусамыр өрөөнү Мамеке бийге таандык деп чечим чыгарып, жердин картасын чийдирип, Мамеке бий деген мөөрүн жасатып колуна берет. Ошондо Мамеке бий берген адам март эмес, алган адам март деп ушуну айт деп абдан кубанган экен. Алуу жана берүү жашоонун негизги мыйзамы. Алуу берүү кыргыз дүйнө таанымында төмөндөгүдөй макалдар менен жакшы түшүндүрүлөт. Алгандын бермеyi бар, чыгаша чыкпай киреше кирбейт, бир күнү даам таткан үйгө миң күнү салам айт. Жашоодо алуу менен берүү бул мээримди, кубатты, мээнетти жана башка ушул сыяктуу негизги күчтөрдү талап кылуу жана кайтарып берүү. Эгер алганы көп, берген аз болсо, жашоо таразасы бузулат. Адамдын жетишкендиги аз болот, убарасы көп болот. Көңүлү көтөрүлгөн учуру азыраак болот. Адам көп учурда бул нерсени баамдай албашы мүмкүн. Бирок жашоонун кызыгы, жашоонун рахаты азая баштайт. Эгер адамда алганынан бергени көп болсо, адамдын көңүлү өсөт. Жашоо ыргагы оңолот, жан дүйнөсү байыйт. Адамдын алуу берүүсү жеке кылган ишине эмес, анын ойлогон оюна, пейилине, көңүлүнө жана башка көп нерселерге камтылат. Көп учурда адам кылган кызматын, берген ашын, колдогон учурун камтып, бирок ошол учурдагы ыргагын эсепке албай коет. Ошол себептен адамда талап күчтүү болуп, нааразычылыкка дуушар болот. Ошол себептен өзүнүн кылган кызматынын үзүрүн алган жокмун деп эсептейт же жетиштүү болгон жок дейт. Ошондуктан адам жасаган ишине, кылган кызматына, аткарган милдетине ачык, жарык сезимди, туура ойду кошуп жасаганы оң. Корообуз малга толсун, орообуз даңга толсун, үйүбүз жанга толсун.